Качан үйлөнүш керек деген суроонун негизинде урматтуу мекендештерим, көп жаштар суроо берет, качан үйлөнөйүн, не кылайын, азыр кичине акча жыйнап койдум, үй салсамбы же машина алсамбы же үйлөнсөмбү деген суроолор өтө көп келет. Урматтуу мекендешим, үйлөнүш үчүн эң биринчи машинанын кереги жок, үйдүн кереги жок. Эң биринчи каалоо керек. Болду, башка нерсенин кереги жок. Эки тараптуу каалоо керек. Кимдин каалоосу? Биринчиси өзүңдүн каалооң, экинчиси сен үйлөнө турган кыздын каалоосу. Болду, башка нерсенин кереги жок. Башка нерселер жол катары болуп кете турган нерсе. Негизи эркек киши, урматтуу мекендешим, чындап эркек боломун десе, Манастай, сахабалардай, эң улуу пайгамбар, эң улуу инсандардан үлгү алып, чыныгы эркек адам боломун дейин десең, урматтуу мекендешим, бул жол катары боло турган нерселер. Машина алыш, үй жай, башка аял дагы ошол сыяктуу үйлөнүш. Бул жөнөкөй караш керек бул маселелерге. Кээ бирөөлөр орчундуу жашоодо эң негизги маселедей каралат да. Бардык нерсеге тобокел кыласың, рисковать этесиң. Бекерге Аллах Таала рисковать эткен, тобокел кылгандарды сүйбөйм деген эмес. Неге? Себеби урматтуу мекендешим, бар жок тобокел үстүнө турат бул дүйнөдө. Эч нерсени билбей барасың бир жерге, эч нерсени билбей кыласың, күйөсүң, банкрот болосуң, көчөдө каласың, ыйлайсың, сыздайсың, ар нерсеге туш болосуң бул дүйнөдө. Үйлөнүш дагы, урматтуу мекендешим. Сен периштеге үйлөнөм деп ойлобо, ошо периште дегениң балким ичинде шайтан өлүп жатат. Билбейбиз, бардык нерсени рисковать кылып көрөбүз бул дүйнөдө. Бирок чыдайбыз бардыгыга. Кыз маселесинде кызы 2000-3000 кыздары болгон, атайын падышалар өткөн. Кызга эч ким тойгон эмес. Ошондуктан бирөөсүгө чыдап сабыр кылып жашайсың. Бирөөсүгө барсаң, бирөө сулуу көрүнө берет. Ошондуктан кыздын аягы, арактын аягы эч ким чыккан эмес, сен дагы чыкпайсың. Ошондуктан үйлөнүш маселесинде каалоо болуш керек экен, урматтуу мекендешим. Жашыруун нике кылгандар узакка барбайт. Ата-энесиге билдирбей бир нерсе кылгандар узакка барбайт, урматтуу мекендештер. Каалоо бар үйлөнүшкө, Бирок бул деген, урматтуу мекендешим, көчөдөн келип үйлөнөрбү деген эмес. Өзүңдүн керектүү каражаттарын кылып ал, керектүү иштериңди кылып ал, керектүү даражага жетип ал, бир өзүң мээң менен ойлонуп, бир үйлөнүп бактылуу кыламын десең, ошол деңгээлде, ошол учурда үйлөн. Кандай кызга үйлөнүш керек деген суроонун негизинде. Урматтуу мекендешим, күн сайын жумшак нандарды жеп жүргөн, болочкаларды, жумшак тортторду жеп жүргөн кыз сен кыйнай турган болсоң, ал арызданат, капа болот, жашоосуна нааразы болот. Күндө катык нанды жеп жүргөн кызга үйлөнсөң, ал кийин торт бересиң, мороженое бересиң, айырмасы жок, жашап кете берет. Неге? Себеби ал катык нан жеп үйрөнүп калган ал. Ошентип чоңойгон ал. Кийин кандай жашоо келбесин, ал чыдайт. Себеби ал жаштыгынан кыйналып чоңойгон. Ошондуктан урматтуу эркектер кыйынчылык көргөнбү, көргөн эмес, буга өзгөчө караш керек, маани бериш керек. Кыз болсоң дагы эркек кыйынчылык көргөнбү? Үй бүлөдө семьясында орду кандай? Эже карындаштарга сөз өтөбү? Үй бүлөнүн тарткан адамбы? Тарта турган эркекпи же атасынын кучагынан чыкпаган эрке балабы? Ошонусуга маани бериш керек. Кыз бала сен байлыгга ишенип тие турган болсоң, бир күндө байлыгын жоготкондор мынандай толуп атат. Бир күндө банкрот болуп, түрмөгө камалып 11 жылга, 20 жылга кесилип кеткендер мынандай болуп атат. Байлык туруктуу турбайт экен, сен туруктуу турбаган нерсеге өзүңдү байлап алба. Биринчи жигиттен сура, үмүт максаты кандай, жашоого келечекке урматы кандай, жашоодо эмне максаттар бар, ошого кара. Ал максаттары чоң боло турган болсо, анын байлыгы эмес, коюп жаткан максатыга ишенип туруп турмушка чык. Ошондо чогуу максатыга, чоң ийгиликтерге жетесиңер. Эркекти карап туруп, анын өжөрлүгү, жалкоо эмес, эмгекчил экендиги, жашоодо койгон максаты маанилүү, байлыгы эмес. Ошондуктан бул толук түшүнүктүү болду деп ойлойм. Урматтуу мекендештерим, ошол эле учурда мынау кээ бир жерлерди көрсөткөнчө кээ бир нерселерди айткым келди. Барыңыздар аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар.